Кечээ 6-майда Кара Ой айылында мектеп окуучусу асынып алды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматы боюнча окуя болгон жерге келген укук коргоо органдарынын кызматкерлери 2007-жылы туулган өспүрүм 6-майда эртең менен саат 9-да короодогу тапчанда асынып алган жеринен табылганын аныкташкан. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Өспүрүмдүн денесинен зордук, зомбулуктун белгиси табылган эмес. Атасы жана туугандары экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкан. Баланын ата-энеси ажырашып кеткен. Апасы Бишкекте жашайт. Ал атасы, чоң атасы жана чоң энеси менен чогуу жашачу. Аталган фактыны териштирүү уланууда. Булак кабар KG. Бишкекте курулуп жаткан турак үйдүн 5-кабатынан кулаган адам ооруканага бара жаткан жолду казып болду. Бул тууралуу 1-май райондук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Милицияга 5-майда саат 11:50 шаардын Киев көчөсүндө салынып жаткан көп кабаттуу үйдөн эркек киши кулап кеткени боюнча билдирүү келген. Жеринде аныкталган алдын ала маалыматтарга ылайык 20 жаштагы жигит кырсыкка белгисиз жагдайда кабылган. Ал өзүнө келбей тез жардам унаасында көз жумган. Кылмыш кодексинин 258 беренеси коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. Экспертиза дайындалып, тергөө жүрүп жатат. Булак Спутник KG. Ысык Көл облусунун Төп районунда жол кырсыгы болуп, бир адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, кырсык 7-май күнү саат 00:57 чамасында Шаты Ичке суу Талды суу унаа жолунун 1-чакырымында болгон. Анда BMW 525 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу рулду башкара албай калып, жол жээгиндеги бакты сүзгөн. Мунун кесепетинен 18 жаштагы бала каза болуп, автоунаанын ичиндеги 18 жаштагы 3 улан жабыркаган деп айтылат маалыматта. Жол кырсыгы катталган жерге Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тартылып, каза болгон жарандын сөөгү тез жардамдын кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Ал эми жабыркагандар райондук ооруканага жеткирилген.